том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли сказать, что Мы работаем в прямом эфире. Мен Жамангараева Айжан, трансплантациядан кийинки жашоо коомунун негиздечилеринин бири болуп эсептелинем. Ошондой эле Союз пациентских сообществонун активистимин. Мен бул долбоорду, ушул тренингди катышам деген кыялданып жүрчү элем. Негизи ушул кыялыма жеттим деп эсептейм. Сиздердин жардамыңыздар менен сиздерге чоң ыраазымын, ыраазычылык билдирем. Мен бул өзүм 3 жыл болду. 3 жылдан бери пересадка бөйрөгүмдү алмаштырып келгем Турция мамлекетинен. Бул проблеманы мен өттө өз терим менен, жоон терим менен сезип билем. Биздин бул адамдар болсо биринчи мүмкүнчүлүгү чектелген биринчи группадагы инвалидтер болуп эсептелинет. Буларга жардам керек. Бизге жардам керек. Биздин коомго жардам керек. Көптөгөн проблемалар чечилип келди, көйгөйлөр. Бирок чечилбеген көйгөйлөр андан көп. Сиздердин жардамыңыздар менен лидер катары лидер болуп өкмөткө жеткирем деген чоң үмүттөмүн. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. можно ли сказать, что Мы работаем в прямом эфире.